Саламатсыздарбы көрөрмандар, назарыңыздарда кеч эмес программасы Кыргыз Республикасынын президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамды парламент кабыл алды. Президент Садыр Жапаров демилгелеген мыйзам партиялык система боюнча шайлоо практикасынан баш тартып, аралаш системага өтүүнү сунуштайт. Жаңы конституция боюнча парламентте 90 депутат болот жана мыйзам долбоорунда алардын 36-сы бир мандаттуу округтарда, калган 54 болсо партиялык тизме боюнча шайланышы керек деп жазылган. Алдыдагы шайлоодо күтүлүп жаткан башка жаңылыктар тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Тынчтык Шайназаров менен маек жүргүзүп жооп алабыз. Тынчтык Ибраимович, арыбаңыз. Уақытта Атайын студияға суроолорго жооп берүү үчүн келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Алгачкы жолу Кыргызстанда өтөйүн деп турган аралаш ыкмадагы шайлоо процессине байланыштуу бир жаңычылдыктар, урунтуу жагдайларга дегенде токтолсок да, мыйзам долбоорунда ушул демилгеленген өзгөчөлүктөр тууралуу кайсыларды атай алабыз? Сунушталган аралаш системасы чынында Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мындай ишке ашып атат. Баарыбызга белгилүү болгондой, мурда бир мандаттуу округтардын негизинде биз депутаттарды шайлап келгенбиз. Андан кийин партиялык тизме менен шайлап келгенбиз 120 депутатты. Бүгүнкү күндө ошол менин оюм жогорку кеңештин депутаттары ошо элдин талабын эске алуу менен кандайдыр бир деңгээлде анализдин негизинде ушул аралаш системаны конституциялык мыйзам аркылуу кабыл алып, бүгүнкү күндө ушул сунушталып аткан мезгил. Өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү биринчиден 120 депутаттан 90 депутатка чейин төмөндөп атат саны, 30га кемип. Андан тышкары 36 округ Кыргызстан боюнча бул бөлүнүп, бүт областарга бөлүнүп, тең мондай аныкталды округтар. Партиялык система менен, партиялык тизме менен барган учурда өзгөчөлүгү мурда бир топ наразычылык болгондо партиянын жетекчилигине, ошондой эле саясий кеңештерге акыйкат эмес болгондугу, кээ бир учурда чыныгы добуш алып депутат болбой калган адамдардын наразычылыгы, ошондой эле кандайдыр бир ыкмалардын колдонуусу менен добуш албагандар депутат болгондугу. Жаңы мына азыркы система чынында добуш алган талапкер, элдин ишеничине ээ болгон талапкер чыныгы депутат болот деген мыйзам аркылуу ушундай мүмкүнчүлүк түзүлдү. Жана баса белгилеп кетели, сиз жогоруда атагандай эки шайлоо системасы дагы, бул пропорционалдыкта дагы, мажоритардыкта дагы эл түздөн түз депутаттын өзүн шайлай алат. Ошол эле партиянын ичинде, тизмеде кимге, кайсыл кандидатка добуш берүү мүмкүнчүлүгү дагы бар экен, ушул боюнча айтып берсеңиз кененирээк. Туура айтасыз, моной биз эми азыр сунуштап аткан, ал бекитилик. Мисалы бюллетенди алсак, бюллетенде ошо партиялар аталат, мондай катар менен тизмектелип, катар менен тизмектелип, анан ошондой эле 54 квадратик 54 болот. Бул деген ошол партиянын 54 талапкерлери. Сөзсүз түрдө ал бюллетенде ал талапкерлердин аты жөнү жазылбайт. Өзгөчө тизме болот. Ал тизме ар бир ошол шайлоо участкаларында болот. Андан тышкары массалык түрдө элибизге жеткиргенге аракет кылабыз. Аны бир гана Борбордук шайлоо комиссия, жергиликтүү шайлоо комиссиялардын күчү менен эмес, бул жерде мамлекеттик органдар тарабынан, өз алдынча жергиликтүү бийлик тарабынан, эң негизинен ошол партиялар, ошондой эле депутаттыкка талапкерлер тарабынан ушундай уюштуруу иштер, түшүндүрүү иштер жүргүзүлөт. Мен ойлойм, ошол шайлоо күнкүгө биздин жарандарыбыз, биздин шайлоочуларыбыз ар бир партиядагы тизме менен дагы таанышып,
мынандай толук маалымат алганга мүмкүнчүлүгү болот деген ойду айткым келет да. Депутаттык орундардын кыскаруусу боюнча Тынчтык Ыбрайымович эмне айта алабыз? Бул экономикалык жактан дагы пайдалуу болуп жатат. Себеби канча деген кеткен чыгымдарды кыскартып калуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары дагы кандай? Туура айтасыз. 30 депутатка азайып атат. Бул сөзсүз түрдө ошол бюджеттин үнөмдүүлүгү деп санасак болот. Анан эми мындай да негизинен азыр баягы жогоруда айтып кеттим. Чыныгы элдин ишеничине ээ болуп добуш алган адамдар депутат болуп келсе, бул акыйкаттыктын бир чындыктын бир белгиси болот да. Ошону биз камсыз кылган болобуз да. Демек сандан бир сапатка кадам таштап атабызбы? Себеби мисалы сиз биринчи тизмеде болуп туруп, биринчи орунда болуп. Мен мисалы 54 болуп туруп, бирок экөөбүздүн мүмкүнчүлүк тең болот. Эгерде мен сизден добуш көбүрөөк алсам, башка талапкерлерге караганда мен эң добушту көп алсам, мен анда биринчи болуп турам. Ушул системаны мен жеке өзүмдүн оюм, бул жакшы да. Бул акыйкаттыкты, чындыкты, чыныгы ошо элдин чечими мондай ишке ашкан болот деп эсептейбиз да. Биз эми экөөнү тең колдонуп жатабыз да. Эгерде болочокто ушул буйруса күз мезгилинде парламенттик шайлоо ийгиликтүү өтүп, андан кийин депутаттар татыктуу тандалып келе турган болсо, ушул жаңы шайланган 7-чи чакырылыштын дагы бир сапаты жакшыраарына үмүт артабыз го. Анткени түздөн түз биринчи кезекте округтан шайланган, бир мандаттуу округ аркылуу шайланган бул система менен келген депутаттар болот. Ошол эле учурда сиз айткандай партиянын ичинде нааразылык жаралып, мен көбүрөөк добуш алдым эле, бирок мага мандат берилген жок. Эч бир иштебеген талапкер тилекке каршы биринчи орунда туруп депутат болуп калды деген дагы нааразычылыктар жок болуп. Эркин депутаттар да болот экен, жана таза жол менен шайланып келген депутаттар болот экен. Сиз кандай пикирдесиз? Сиз туура айтасыз. Башкача айтканда, ошол 90 депутаттын баары добуш алгандар депутат болуп келген болуп саналат да. Партиялык тизме менен болобу, баягы эле принцип, добуш алсаң болосуң, албасаң болбойсуң. Ошол эле 36 бир мандаттуу округтарда дагы ким эң көп добуш алган талапкер, ошол депутаттык мандатка ээ болот. Бул туура, бул мындай акыйкаттуу деп айтсак болот да. Добуш алдым депутат, жок дегендейчи. Тынчтык Ыбрайымович, бирок кантсе дагы бир жаңычылдыктарды киргизгенибиз менен адам фактору баары бир таасирин тийгизип коет экен да. Биз толук 100% ушундай бир биз күткөндөй жыйынтык болот десек дагы балким аша чаап кеткендик болот шығар. Ошондуктан сиз мына өзүңүз мурдагы депутат катары, азыр БШКнын төрагасынын орун басары катары, сиздин дагы өзүңүздүн шайлоочуларыңыз бар, элиңиз бар. Жалпы талапкерлерге, шайлоочуларга кандай кайрыласыз? Ушул деги эле шайлоо системасындагы бир жаңы кадамдарга баратабыз, тазалануу үчүн, ушул сиз айткандай түздөн түз анык депутаттарды шайлоо үчүн жана депутаттар чындап эле элдин добушун алып келиши үчүн алар алдыдагы аракеттерин кандай кылыш керек? Биринчиден, мына сиздердин эфириңиздерден пайдаланып, мен кайрылып кетет элем биздин жарандарга. Азыркы мына кыска убакытта сөзсүз түрдө баягы калкты тейлөө борборлору бар да бүт жерде. Ошол жерден өздөрүнүн баягы каттоосун аныктап алыш керек да. Себеби мына сиз жакшы билесиз, өткөн шайлоодо элдин нааразычылыгы айрыкча мына форма 2 боюнча болгон да. 400 миңден ашык биздин шайлоочулар форма 2 менен добуш берген. Азыркы күндө бул норма жок мыйзамда, бирок ошол эл бар да, 400 миңден ашык. Ошондуктан эртең алар дагы биздин добушубуз эске алынбады, биз шайлоого бара албай калдык, биздин укугубуз бузулду деген мындай нааразычылык болушу мүмкүн да. Ошондуктан мен ушу учурдан пайдаланып суранып кетет элем. Себеби баягы эски паспорттор бар да, 2004-жылы чыккан сары ID карт. Ал жерде жашаган дареги көрсөтүлгөн. Ошол менен биргеликте 2017 баягы белки көк паспорт деп коебуз. Ал жерде уже маалыматтар көрсөтүлбөй, чипте көрсөтүлгөн да. Ошон үчүн биздин азыр жарандар тез арада ушундай өзүн тактап алыш керек. Себеби бул конституциялык укугу, шайлаганга укугу бар да. Ошону камсыз кылуу максатында мен суранып кетет элем. Анан эми партия
партиядан чыккан талапкерлер, бир мандаттуу округдардан чыккан. Эми сөзсүз түрдө биз мындай реалдуулукту караш керекпиз да. Жеңишке жетүү максатта ошол талапкерлер кээ бирки учурда ар кандай ыкмаларды колдонушу мүмкүн. Эми добуш алыш үчүн эми болгон күчүн жумшайт да. Ошондо саясий жарыш болуп аткандан кийин кээ бирки учурда мыйзамсыз аракеттерге барышы мүмкүн. Мыйзамсыз аракеттер кандай? Эми баягы көпчүлүк учурда бул административдик ресурсту пайдалануу, колдонуу. Ошондой эле шайлоочулардын добушун сатып алуу. Биз ушундан бир айрылыш керекпиз да. Ага бир гана борбордук шайлоо комиссиясы же болсо өкмөт эмес, ага биз бардыгыбыз кызыктар болуш керекпиз. Ошонун катарында биздин элибиз. Мен түшүнөм, социалдык проблемалар көп, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар бар, муктаж болуп турган адамдар бар. Алар айласыздан баягындай байланышка кээ бирки кандидаттар менен барып атат. Мен аны түшүнөм, бул жашоо турмуш. Бирок барып мындай поэтапно ушундай көрүнүштөн дагы биз айрылыш керекпиз да. Мен элге ушуну эле айтат элем. Мен түшүнүп турам, бүт мындай проблемалар бар. Бирок ага карабастан биз чыныгы татыктуу келечекте ошо кыргыз элинин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын ойлогон, элди ойлогон, анын көз карандысыздыгын, күчтүүлүгүн бүт жагынан ошондой биздин депутаттар болуш керек да. Жеке кызыкчылыктан мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон эл өкүлдөрүн шайлай турчу мезгил келди го. Жана эл дагы сиз айткандай бул нерсени эске алуу менен тазалануу жолуна кадам таштайт деп ишенели. Тынчтык Ыбрайымович, кайрадан округдар боюнча кеп кыла турган болсок, ушул жаңы шайлоо системасына ылайык округдар, шайлоо округдары кандай түзүлөт? Шайлоо округдар негизги принципи, мындай кыска айтканда, география, арифметика. Округдар түзүлүп атканда биз биринчиден ошол райондорду бүтүн калтырганга аракет кылыш керекпиз. Себеби ошол райондон мүмкүнчүлүк болсо, ошол райондун депутаты болуш керек да. Кээ бирки райондордон депутаттар жок да, бирок ошол менен биргеликте ошол райондогу жашоочулар ар дайым мондай нааразы болуп келет да. Бизден депутат чыкпайт депчи. Ушул принцип бул деген баягы географически караганда чектешип турган, мисалы, эки район болуп калышы мүмкүн. Бир райондо мисалы шайлоочулардын саны көп болуп, экинчи райондо аз болушу мүмкүн. Ошого мисалы ашыкча добуштарды бул районго кошуп, мындай толук жашына эки округ кылганга биз ошого аракет кылып атабыз. Анан эми арифметика 100 000 мындай как негизги көрсөтүүчү катары алдык. 100 000 эмнеден чыкты? Бүгүнкү күндө 3 600 000ден ашык бизде шайлоочу бар. 36 округга бөлсөк 100 000ден туура келип атат. Бирок кээ бирки райондордун өзгөчөлүгүн эске алып, элдин санын аз экендигин же көп экендигин эске алып туруп, биз 20% мындай мүмкүнчүлүк бердик. Ошол 100 000ден шайлоочунун саны 120 000ге чейин көбөйтсө баягы уруксат, мүмкүнчүлүк, ошондой эле баягындай төмөндөсө, бирок 80 000ден төмөн болбош керек, 120 000ден ашпаш керек. Ошолорду биз эске алып туруп, ушу 36 округ төмөндөгүдөй бөлүндү. Нарын областы 2 мандатка ээ, Ысык Көл областы 3 мандатка ээ, Чүй областы 6 мандатка ээ, Талас областы 2 мандатка ээ, Бишкек шаары 4 мандатка ээ. Жалал Абад областы 7 мандатка ээ, Ош областы 7 мандатка ээ, Баткен областы 3 мандатка ээ, Ош шаары 2 мандатка ээ. Ошентип биз ушул 36 округ арифметиканы, географияны эске алуу менен ушундай болуп чыкты да. Талапкерлер дагы жеке өзүн, анан партиялар дагы талапкерди көрсөтүү менен ушул
бир мандаттуу округтарга талапкер көрсөтүп экен да. Эмне үчүн кайрадан эле бир мандаттуу округтарга партиялар талапкер көрсөтө алат? Мындай мүмкүнчүлүк эмнеге түзүлдү? Бул эми бул конституциялык нормада. Укугу бар ар бир жарандын деген шайлоого катышууга, шайлаганга и шайланганга укуктуу да. Биз эми аны чектей албайбыз. Анан бул жерде ал мисалы партиядан сунушталып аткан болсо, ал ошол чектелген округда эле жумуш алып барат да. Одна мандат, бир мандаттуу округдан чыкса, себеби башка округ ага эч кандай тиешеси жок. Ошол эле тегеректе ошол округда алардын фамилиялары бюллетенге, аты жөнү бюллетенге жазылат. Ошол гана округдагы жашоочу шайлоочулар алар гана ага добуш бере алат да. Бул жерде мен бир проблема көрбөй атам. Туура айтасыз, конституция чектебейт. Ар бир жаран өлкө аймагында шайлоого катышууга, шайлоого укугу бар. Бирок ошол эле учурда Тынчтык Ыбрайымович райондун кайсыл бир деңгээлде карапайым элдин үнүн жеткирүүгө далалат кылган бир жараныбыз талапкер болууну көздөйт. Ал карапайым, жөнөкөй, балким дыйкан деп коелу, ал депутат болуусу келет. Бирок ага караганда партия талапкерди сунуштаса, партиянын балким кандайдыр бир деңгээлде мындай таасири, күчү роль ойноп кетпейби ал жерде? Ойноп кетиши мүмкүн, бирок эми аны биринчиден Кудайым, анан эл чечет да. Эгерде чынында сиз айткан баягы жергиликтүү ошол дыйкан болобу, ким болобу, ошол жаран да эми. Чынында ошол элдин ишеничине ээ болсо, ошол жерде мондой аброю жогору болуп, таза инсан, билимдүү, ага чынында ишенич болсо, кийинки талапкерде мисалы каржы жагынан күчтүү болуп, бирок баягы мен жогоруда айтып кеткен сапаттар баягы акчалуу талапкерде болбосо, эл бул кишини, акчасы жок кишини шайлап коюшу мүмкүн. Себеби эми бул жерде эл чечет да. Ошон үчүн мен мына айтып атканым, баягы сиз жакшы суроо бердиңиз, кандай бир кайрылат элеңиз, кандай бир сунуш, кеңеш берет элеңиз дегенде, ошон үчүн элибиз өзү карап, тараза болуп чечип бериш керек да. Анан эгерде биз негиз катары каржы жагын айта берсек, бул кишинин акчасы бар экен, конечно бул кишиге шанс жок, бул киши алып кетет, жеңип алат десек, андан биз бир аз алыс болуш керекпиз. Наоборот, ошондой мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туруп, ошол жөнөкөй кишини шайлап коюш керек. Ошондо баягы акчалуулар келечекте ойлонот. Мен ошончо коротом азыр, бирок эгерде мен жакшы абройго ээ болбосом, анда неме жок экен да, баягы ишенич жок, мүмкүнчүлүк деле деген бир жыйынтыкка келет да. Каржылык жактан демекчи, депутатка талапкерлердин ушул отчеттуулугуна кошумча талапты киргизүү да каралып жатыптыр да, демилгеленипчи. Мисалы кошумча ар бир талапкер өзүнүн каржылык жактан отчеттуулугун бериши керек. Ал мыйзамда көрсөтүлгөн, ал өзүнүн ошондой талаптары бар. Аны Борбордук шайлоо комиссия ар дайым өз учурунда так көзөмөлдөп текшерип турат. Эми жыйынтыктоо иретинде дагы бир суроого тактоо иретинде жооп алгым келип турат. Тынчтык Ыбрайымович, мынакей республиканын аймагында бардыгы 3.600.000 шайлоочу ушул белгиленген датада барып шайлоого катышууга укугу бар жана талапкерин тандап алууга. Ал эми чет өлкөдөгү шайлоочуларыбыз эки система менен тең шайлоого катыша алабы же жок, бирөөсүнө ганабы? Бирөөсүнө гана катыша алат, бир мандаттууга катыша албайт. Себеби сырт жакта жүргөн биздин жарандар баягы консулдук каттоодо тургандардын саны аз. Алар баягы партиялык тизме боюнча өткөрүлгөн шайлоого катыша алат. Сизге убакытта дагы бир жолу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу телегөрүүчү, жаңы кабыл алынган мыйзам долбоорундагы аралаш система боюнча Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо тууралуу урунтуу учурларга жана маанилүү жагдайларга биз Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Тынчтык Шайназаров менен токтолдук. Саламатта калыңыздар.